Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Сабактарды бышыктоодо кандай тиркемелерди пайдаланууну билбей жатасыздарбы? Анда төмөнкү тиркемелер сиздер үчүн. Келиңиздер, анда эмесе бүгүн мен сиздерге Tarsia Maker аттуу сайтыбыз менен кантип таркатмаларды жасап, сабактарыбызды бышыктоодо колдонуунун жолун үйрөтүп берейин. Ал үчүн биз Google Chrome'го киребиз. Кадимкидей эле кыргызча тамгалар менен эле Tarsia Maker деп жазсак, бул тиркемеге кире алабыз. Бул тиркеменин жакшы жери эч кандай катталууну талап кылбайт. Бизден аккаунт же болбосо паролду сурап бизди жүдөтпөйт. Биз бул сайтты ачканыбызда бизге дал ушундай фигуралар чыгат. Бул фигуралардын арасына биз суроолорубузду жана суроолордун жоопторун жаза алабыз. Кантип десеңиздер, ал үчүн бул жерден кайсыл фигуралы бизге керек болгон болсо, ошол фигураны тандап алабыз. Мисалы, бул эң кичинекей фигурада, бул фигурага 9 гана суроону жообу менен жазууга мүмкүнчүлүк алабыз. Ал эми булар барган сайын көбөйүп бара берет. Азыр мен сиздерге мисал катары эң аз сандуу суроо жоопторду көрсөтүп берейин. Ал үчүн биз ушул эң башкы 3 бурчтукту тандайбыз. Андан кийин муну тандаганыбызда бизге дароо эле мына ушундай алдында шаблондор, даяр шаблондор чыгат. Биз өзүбүздүн суроолорубузду жазыш үчүн бул жерге биринчи шаблондогу сөздөрдү өчүрүп алабыз. Мисалы, мунун ордуна биз макалдарды жазсак болот. Мисалы, кыздуу үйдө, кыздуу бул жерде мен азыр орус тамгаларын пайдаланып турамын. Сиздер болсо кыргызча тамгаларды пайдалансаңыздар туура болот. Кыздуу үйдө дейбиз дагы, ал эми бул жака ушул эле макалдын уландысын жазабыз. Кыздуу үйдө кыл жатпайт. Кыл жатпайт. Мынакей, бул биздин биринчи тапшырмабыз даяр болду. Эми экинчисин өчүрөбүз. Бул жерге бир эле предмет эмес, бир канча предметтерге пайдаланууга боло турчу шаблондор. Эми бул жерге мисалы математикалык эсептердин дагы теңдемелерин, же болбосо суроолорун жазсак дагы болот. Балким сиздер көбөйтүүнү жазасыздар. Географиядан, биологиядан, ар кайсыл предметтерден пайдалансаңыздар, ошол предметтерге тиешелүү темаларыңыздардын суроосун жазасыздар бир бетине. Ал эми экинчи беттеги шаблондорго алардын жоопторун табасыздар. Биздин балдар суроолордун жоопторун туура тапканда гана бул жактагы жогорудагы фигуралар пайда болот. Эми биз бүт ушул шаблонду 9 санга чейин толтуруп алганыбыздан кийин эмне кылабыз? Бул жерден экспорт PDF-ти басабыз. Мынакей. Экспорт PDF-ти басканыбызда мына кыздуу үйдө кыл жатпайт. Ал эми биз бул шаблондорубуз даяр болгондон кийин печатка беребиз. Печаттан чыккан ушул 3 бурчтук форманы ушул өзүнүн формалары менен кыркып алып туруп, аралаштырып балдарга таркатып беребиз. Балдар кааласа топтор менен, кааласа жекече бул суроолордун жоопторун аралашкан жерден бириктирип, туура жоопторду тапканда гана ушул фигура ушундай өзүнүн ордунда куралат. Эгерде балдар суроолордун жоопторун туура таба албаса, анда бул фигура өзүнүн ордунда кайрадан куралбайт. Биз муну PDF катары жүктөп алып, андан кийин печатка берип, кагаз түрүндө чыгарып кенен иштете алабыз. Бул сайтты сиздерге сунуштаймын. Бул сиздердин убактыңыздарды үнөмдөйт. Ошол эле убакытта сиздерге эң жакшы жардамчы курал болуп саналат.